идиш аяк, тамак аш, мөмө жемиш, жашылчалар, суюктуктар жана башка ар кандай нерселерди коюу үчүн буюмдардын жалпы аталыштарын атайбыз. Идиш аяктардын түрлөрү абдан көп. Аларды бизге күнүмдүк турмушубузда пайдасы чоң. Идиш аяктар бизде чай ичүүгө, тамак ичүүдө жана дагы чайды кайнатып, тамакты бышырууда, сууларды куюштурууда керектелет. Идиш аяктар темирден, чоюндан, фарфордон, чоподон жана дагы айнектен жасалат. Балдар, бул жерде көптөгөн идиштер бар экен. Анан окшош идиштер бар экен. Келгиле окшош идиштерди табалычы, балдар. Андан кийинки идиштин өңдөрүнө жараша жайгаштырабыз. Балдар, биз мышыкка жардам береличи. Мышык өзүнүн идишине жете албай атыптыр. Мышыктын өзүнүн идишине барыш үчүн кайсы жолду басып өтөт, балдар? Келгиле чогуу табалы. Баарыбыз ойлонуп табалы, балдар. Балдар, мына биз азыр чыны тартабыз. Биз чыны таптыш үчүн бизге биринчилерден болуп барак, ар түрдүү түстөгү боектор керек. Кистичканын жардамы менен чыны тартып жатабыз. Биринчи көк боек менен сыртын тартып алып, андан кийин кызыл боек менен чынынын сыртына гүл тартып жатабыз. Гүлдү кызылы менен боеп жатабыз. Андан кийин сары түстү алдык. Чыныбызды кооздоп жатабыз. Мына чыныбыз даяр болду, балдар. Балдар, биз тарткан чыны силерге жактыбы? Жакса, ата-энеңердин, эже байкеңердин жардамы менен тартып, мага жөнөткөндү унутпагыла. Саламатта калгыла, балдар. Көрүшкөнчө.